Бишкек шаарынын мэри болуп Азиз Сурахматов шайланды. Бүгүн жыйынга шаардык кеңеште 45 депутаттын 44-ü катышып, 43-ü Сурахматовдун талапкерлигин колдосо, 1 депутат каршы добуш берген. Белгилей кетсек, Азиз Сурахматовдун талапкерлигин көпчүлүк коалиция көрсөткөн. Ал шайлоодо жалгыз талапкер болду. Жыйында депутаттар Сурахматовдун программасын укпай эле дароо шайлоо процессине өтүүнү чечишти. Анткени ал буга чейин шаардык кеңештеги ар бир фракция менен жолугуп чыкканын белгилешти. Азиз Сурахматов ага ишеним көрсөткөн шаардык кеңештин депутаттарына ыраазычылык билдирди. Ал ошондой эле Бишкек шаарын өнүктүрүүгө аракет кыларын айтып, бул жаатта шаардык кеңеш менен бирге иш алып бараарын белгиледи. Ал ортодо жарандык активисттер мэрия имаратынын алдында мэрди шайлоого каршы акция өткөзүп жатышат. Алар Сурахматовдон башка альтернативдүү талапкер көрсөтө албаган фракцияларга нааразычылыгын билдиришүүдө. Маалымат булат Спутник эжи сайты. Шаардык кеңеш таркасын. Жарандык активисттер мэриянын алдына митингге чыгышты. Бүгүн 8 августта Бишкек шаарынын мэрин шайлоо өтөт. Ага талапкер катары Азиз Сурахматов гана көрсөтүлгөн. Анда шаардык кеңештин депутаттарынын добушу менен мэр шайланат. Буга байланыштуу жарандык активисттер мэриянын алдына чогулуп, шаардык кеңештин таркашын жана мэрди эл шайлоосу керектигин талап кылып жатышат. Учурда мэриянын алдына жарандык коомдун өкүлдөрү чогулуп башташты. Алар шаардык кеңеш тарасын деген жазууларды колдоруна кармап алышкан. Шаар мэрин шайлоого каршы болуп келгендердин арасында экс-депутат Раушан Жээнбеков, активист Адил Турдукулов, Айбек Бусурманкулов, Өндүрүш Токтонасыров, укук коргоочу Халича Умуралиева, журналист Каныша Мамыркулова жана башка активисттер жана шаар тургундары бар. Өкмөттүн аппарат башчысы Мурат Мукамбетов кызматынан кетти. Президент Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн аппарат башчысы Мурат Мукамбетовду элеген кызматынан бошотту. Бул тууралуу өлкө башчысынын маалымат кызматынан кабарлашты. Билдирүүгө ылайык, Мукамбетов башка жумушка кетип жаткандыгын билдирип, өз каалоосу менен арыз жазган. Ал өкмөттүн аппаратын 2013-жылдын апрель айында Мухаммед Калай Абдулгазиев премьер-министр болуп келгенден бери жетектеп келет. Маалымат булат Спутник эжи сайты. Москвада массалык мушташка катышкан кыргыз жарандары изделип жатат. Москва шаарында кыргыз жарандардын катышуусунда болгон массалык мушташты Орусия ИИМи каттоого алып, текшерүүлөрдү жүргүзүп жатат. Маалыматты 8 августта Кыргыздын Орусияда элчилигинен билдиришти. Массалык мушташка каталган шаарда эрежесиз эруш боюнча клубтардын спортчулары да катышкан деген маалыматтан кийин элчиликтин өкүлдөрү клубтардын машыктыруучулары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшкөнү айтылды. Укук коргоо органдары тарабынан мушташ эмнеден улам келип чыкканы жана ага катышкандардын өздүгүн аныктоо боюнча чаралар көрүлүүдө. Мындай көрүнүштөр коомчулукка кыргыз өлкөсү жана кыргыз жарандары тууралуу терс пикир жаратышы мүмкүн. Элчилик кыргыз жарандарын жашап жана иштеп жаткан өлкөнүн мыйзамдарын жана коомдук жайларда өзүн алып жүрүү боюнча этика нормаларын сактоого чакырат деп айтылат маалыматта. Окуя 4-август күнү Москва шаарындагы Добрынская метро станциясында болгон. Видеого тартылган күбөлөр жаңжал чыккан жерге 40ка жакын адам чогулганын билдиришкен. Алардын көпчүлүгү таксисттер экени айтылган. Чогулгандар алгач сүйлөшүп турушуп, кийинчерээк бири-бирин сабап башташкан. 5 мүнөттүн ичинде алардын кайым айтышы массалык мушташка айланып, 2 адам жаракат алган. Бирок эч ким медициналык мекемелерге кайрылган эмес. Кимдир бирөө карата арыз да жазылбаганы белгилүү болду. Кыргызстанга жашыруун алынып келинген Mercedes-Benz бир нече жолу каттоорун өткөрүлгөн. Кымбат баадагы унааларды Кыргызстан аймагында мыйзам салып кирүүгө байланыштуу коррупциялык схеманы аныктоо багытында кылмыш иштин алкагына жүргүзүлгөн текшерүү иштеринин жыйынтыгында Mercedes-Benz GL500 унаасы кармалды. 2014-жылы чыгарылган кыймылсыз мүлк буга чейин камакка алынган болчу. Текшерүү иштерин экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын өкүлдөрү жүргүзгөн. Ведомство маалыматы боюнча бул унаа өлкөнүн аймагына 2010-жылы алынып кирип, Бишкек шаарына жасалма документ менен каттоодон өткөрүлгөн. Андан кийин кылмышты жашыруу максатын көздөгөндөр ушул эле унааны тиешелүү органдардан бир нече жолу каттоодон өткөрүшкөн. Учурда буга байланыштуу фактыларды аныктоо иштери өлкөнүн аймактарына улантылып жатат. Маалымат булат Турмуш эжи сайты. Түндө Жалал Абадта күчү 5 баллга жеткен жер титирөө катталды. 7-август күнү түнкү саат 20:17 чамасында Жалал Абадта жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматы боюнча жер титирөөнүн күчү Бабашата тоо ыркаларында 5 баллга жеткен. Жер титирөө Сарбе айылында 5 балл, Майлы суу шаарында жана 3 булак, Кара-Булак айылдарында 4-5 балл, Арстанбап айылы, Шамалды сай, Таш көмүр, Кара көл жана Кочкор Ата шаарларында 4 балл, Жалал Абад менен Ош шаарында 3 баллга сезилген.